Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инилер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бүгүн коомчулугубуздагы эң көйгөйлүү маселе менен сиздер менен бөлүшөйүн дедим ошол маселени. Ал маселе кандай десеңиз, бул коомчулукта болуп аткан, жеп аткан тамагыбызга болуп аткан продукттардын кымбат болуп аткандыгы, машиналарыбызга куюп аткан бензиндин кымбаттап аткандыгы, айтор бардыгын ушул кызыл кулак соодагерлер, биздин мекендештерибиз, биздин бир туугандарыбыз жаман көрбөгүлө туугандар, ачуу чындык ушундай болот. Бир жерден алып бир жерге сатып аткан туугандарыбыз эмне кылып атат? Ушул элдин келечегине, балким өзүнүн жеке чөнтөгүнүн кызыкчылыгын ойлогондугун кесепетинен, балким өзүнүн нәпсисинин кызыкчылыгын ойлогондун кесепетинен эмне болуп атат? Ушул элдин жашоо турмушу бир аз оорлошуп барып атат туугандар. Бул кымбатчылыктын кесепети биздин бийлигибизге болгон ишеничке доо кетип атат туугандар. Биз ишенген бийлигибиз ушул кымбатчылыктын кесепети ушуларга ишеничибизди күндөн күнгө сууздаштырып баратат туугандар. Жана биз каалабасак да кааласак дагы шайланып барып калган депутаттарыбыз да бул маселени көтөрүп баштады. Урматтуу туугандар, күрүч алсаңыз дагы долларга. Эмнеге мынча кымбат? Доллар кымбаттады, көтөрүлдү. Картошка алсаңыз дагы доллар кымбаттады. Туугандар, пияз алсаңыз дагы доллар кымбаттады. Алма сатып алсаңыз да доллар кымбаттады. Бензин куйсаңыз дагы доллар кымбаттады дейт. Эмнеге мынча кымбат десеңиз, доллар көтөрүлдү, ошого кымбат келип атат дейт. Туугандар, бул доллардын көтөрүлүп кетиштиги эмнеден келип чыкты десе, албетте Россия менен Украинанын келишпестигинин кесепетинен келип чыкты дешип коет. Туугандар, Россия өзү керек болсо өзүнүн нефти газдарын чет мамлекетке, Европага өзүнүн рублинде сатабыз деп атат. Долларды биз киргизбейбиз эми деп атат. Туугандар, доллар менен эсептөй эле койгулачы. Ушул элдин чөнтөгүнө жараша, ушул элдин жашоо тиричилигине жараша, баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт го, ошол макалдагыдай эле бир эшигибизге карап эле төрүгө өтүп жашаганыбыз жакшыраак го дейм. Бул кымбатчылык маселеси бир эле бизге ошогон карапайым блогерлерди же болбосо мекендештерибизди түйүшкө салган жок. Ошол биз жаман көргөн, жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, биздин бийлигибизди дагы жана биз жакшы көрсөк да, жаман көрсөк да шайланып барып калган депутаттарыбызды дагы ойлонтуп койду окшойт. Анда ошол депутаттарыбыз ошол кымбатчылыкты жоём, мамлекеттердин ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзөм, бул чарбаны мен жакшы түшүнөм деп жоопкерчиликти алып барган Бакыт Төрөбаевга биздин Нуржигит Кадырбеков жана Марлен деген депутат агабыз суроону кабыргасынан койду дагы жоопту алды. Анда ошол видеого көңүл бурайлы дагы коомчулугубуздагы болуп аткан окуяларды комментарийден калтырыңыздар бизге, жана биз ошол маселелерге даярданып дагы бир жакшы видео блог. Көзөп күтүп аткандар бар, мынтип топук күтүп четте азырынча жашайбыз дегендер дагы бар экен, бардыгы. Бул жерде элдик активисттер бааны көзөмөлдөө үчүн мына мынтип укук коргоо органынын балдары да келип тартипти камсыз кылып атышат. Мына элдин акыбалын көрүп атасыздар. Карап көрүңүздөр. Карап көрүңүздөр. Укук коргоо органдары келгичекти сатылган жок. Ар бирине өзүнө тийиштүү гана бириден берип атат. Доллар баасы бир топ кайра түшүп кетти. Бирок ошол эле учурда биздин бир топ ушу ишкерлер жөнөкөй товардан баштап, керек болсо семечкадан баштап эң ар түрдүү товарларга чейин доллар көтөрүлдү деп көтөрүп коет да. Бирок кайра доллар түшкөндө ал түшпөйт. Мен ойлойм ушуга бир көңүл буруп койсоңуз, анткени эгер доллар түштү, ал товарларды дагы баасы түшүш керек деп эсептейм. Экинчиси бул сиз жанагы Россияга бир топ санкциялар кирип атат. Ошого биздин мамлекетибиз реэкспорт, мындайча айтканда толугу менен көп товарларды биздин мамлекет аркылуу өткөзгөнгө дагы мындай шарт түзүлүп атат да, шанс. Ошону дагы эске алып койсоңуз, ушундай нерселер менен жумуш алып барасызбы деп жакшы ниетте турабыз. Ишиңизге. Абдрахманович, маселени бул маселени мен билем, туура айтасыз.
доллардын баасы түшкөндөн кийин кандай товар болбосун ошого жараша базарларда болобу, маркеттерде болобу, ошого жараша баалар да өзүнүн ордуна келиш керек. Анткени эгерде доллар көтөрүлүп атканда ишкерлер долларга байланыштуу көтөрүп атышат, ошого байланыштуу эгерде доллар түшүп аткан болсо, ал баасы да түшүш керек деген буну көзөмөлгө алабыз. Экинчи, реэкспорт потенциалды көтөрүш керек, туура айтасыз. Биз бүгүнкү күндө ушу Кытай мамлекети менен дагы абдан тыгыз байланышта иштеш керекпиз, чек араларды ачыш керек. Бизде андан тышкары биз Өзбекстан мамлекети менен дагы жакшылап иштеш керекпиз, анткени биз ЕАЭСтебиз. Өзбекстан мамлекети ЕАЭСке кирбейт алар. Ошол мамлекеттер менен дагы биз реэкспорт сыяктуу балким товар жагынан болот, башка жагынан болот. Азыр мына бизде дагы мен кечээ мына 2 күн бери иштеп атам. Азыр абдан көп IT специалисттер келип атат. Ошоларга дагы биз азыр шарттар түзүп бергенге бүт азыр мына токтомдор, буйруктар азыр чыгат да. Ошон үчүн сиз туура айтасыз, реэкспорт потенциалды биз күчөтүш керекпиз. Анткени бул жерде акча каражат потогу келет. Анын баарын түшүнүп атабыз. Андан тышкары, урматтуу коллегалар, биринчи бизде маселе турат, бул азык-түлүк коопсуздугу. Азык-түлүк коопсуздугу сиздер жакшы билесиздер, бул un азыктары, анан кийин кум шекер, анан кийин өсүмдүк майы. Бүгүнкү күндө биз азыр кечээ мына совещанияларды өткөздүк. Биз кум шекер боюнча биз азыркы бир топ иштерди, кечээ поручениялар болду. Бир топ иштерди жасадык. Көлөмдүү кум шекер боюнча алып келебиз. Экинчи, өсүмдүк май боюнча дагы азыр бизде өзү негизи өсүмдүк май боюнча мен мындай кыскача айтып коеюн маалымат. Биз 90% биз импорт алып келет экенбиз өсүмдүк майды. Заводдор баарын токтоп калган экен. Ошол заводдордун баардыгын биз жандандырып, жок дегенде эгер заводду иштетсек, биз ушу 50%га 1-2 жылдын ичинде биз жапканга аракет жасап атабыз. Ошону биз кечээ ушул иш-чараны өткөздүк. Андан тышкары сиздер жакшы билесиздер, бул суу маселеси, сууга суу. Анда абдан жакшы азыр акча каражаттар бөлүндү. Бүгүнкү күндө азыр көзөмөлгө алып атабыз. Ушул жазгы талаа жумуштарга даярдык жасап атабыз. Ошондой сыяктуу энергетика боюнча ал жерде дагы дефицит бар, билесиздер. Ал жактан дагы дефицитти биз жабыш керекпиз. Биз импорт албаш керекпиз электроэнергияны. Биз өзүбүз генерацияны жасап, электроэнергияны өзүбүзгө камсыз кылыш керекпиз. Ушундай кыскача да мындай көз караштар, ойлор. Рахмат.